Мен егемен деген сөздү кандай түшүнөм? Егемен деген бул мамлекеттин эгемендүүлүгүн сезиш үчүн ар бир кишинин жүрөгү эгемен болуш керек. Ошол мамлекетте жашап аткан инсандын көкүрөгү эркин болуш керек. Ошол айтаарын айтып, дээрин деп, басаары жерге басып, сен ары тур, сен бери тур, сен муну айтпа, муну айтсаң көрөсүн дегендей сөздөр болбогон. Ошондой сөздөр болсо дагы ал сөздөргө маани бербеген халкы бар мамлекет гана эгемен боло алат. Анан бирөөнүн куралы күчтүү, бирөөнүн акчасы көп, бирөөнүн билеги күчтүү, бирөөнүн жолун тосуп коет, бирөө мынтип коет деп коркуп калтырап отурган болсо, ал эгемендүүлүк менимче толук болбойт. Ал оорукчан эгемендүүлүк болуп калат. Менимче Кыргыз Республикасы азыр ошондой доорду башыбыздан кечирип атабыз. Канчалык көкүрөк кагып чыкпайлы, желегибиз желбиреген гимнибиз бар, мамлекетбиз деп айтпайлы, бирок мамлекеттик атрибуттар бар, кагазда көптөгөн жетишкендиктерибиз бар. Бирок жер бетинде басып келип карасаңыздар, ал баалуулуктар дээрлик жок көсөт. Бизде сөз эркиндиги деген бар. Адамдын укугу абсолюттук деген норма бар. Конституцияда жазылган, бул менин сөзүм эмес. Аны эч ким эч кандай мыйзамдар менен чектей албайт деп турат. Бирок биздин ар бир кадамыбыз мыйзам менен чектелип келет. Ар бир сөзүбүз керектүү кишилер аркылуу электен өтүп турат. Ошондуктан бул жалган дүйнөдө эгемендүүбүз деп көкүрөк какпай, эгемендүүлүк үчүн күрөшкөндү билген эл ошондо мындан эгемендүүлүккө жетет. Мен баарыңыздарга ушундай көкүрөктү каалайм. Биз өзүбүздүн жүрөгүбүздү эгемендүүлүккө чыгармайынча, өлкөбүз эч качан эгемендүүлүккө чыкпайт. Мустафа Кемалдын сөзү менен айтканда, коом канчалык уктап аткан болсо, ошол мамлекет, ошол коом же жок болот экен, же кул болуп койгонот экен. Кул болуп баратканыбызды биз сезип атабыз. Мен кечээ эле айылдардан аралап келдим. Аксакалдар дагы чайканаларда шыбырашып калыптыр. Биринин кулагына бири акырын колун тосуп сүйлөп калыптыр. Мына ушундай жашоонун курган кыргызсың азыр, ачык айтайын. Капа болушат, бирөө ушуну укса, бирок капа болсо эмне кылайын? Чындык баарынан бийик, баарынан баалуу. Кээ бирлерде могу жерде деле көрүп атпайсыңарбы? Телефонуңарды астыңарга басып отуруп анан сүйлөшүп атпайсыңарбы? Эгеменсиздер да себеп, туурабы? Эркинсиздер да. Ошондуктан мен баарыңыздарга каалаганым, эгерде эркиндикти сүйгөн кушту капаска отургузуп койсо, ошол капастагы жашоосуна караганда ээн талай эрме чөлдө жан бергенин артык көрөт. Кыргыз баласы дайым ушундай болуп, жүрөгүм менен тоолорду деп эркин жашап келген. Бирок ошол эркиндикти сүйгөн элибиз күндөн күнгө кээде карасаң толкуп, ашып, көбөйүп калат. Кээде карасаң дымып, Калыкул Осмонов айтканда, кээде толкун, кээде тыптынч деп ысык көлгө салыштырганда, ушундай бир толкуп турган кезибизде ушул эгемендүүлүктүн баардыгын билип калалы деген сөздү айткым келет. Жакшыбы жаманбы майрам куттуу болсун. Ар бирибиздин тилегибизди ишке ашырышка жараткан жар болсун. Ошондой күндөрдү жолугушуп жүрө берели. Бар болуңуздар, рахмат. Ийгилик болсун.